Аю компаниясынын заводунун тинтүү учурунда 264 тонна мыйзамсыз спирт, 13 000 бөтөлкө жасалма акциз маркасы менен алкоголдук ичимдиктер табылды. Үстүбүздөгү жылдын жаз айларында ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлерине Токмок шаарынын аймагындагы өндүрүш ишканаларынын биринде белгисиз адамдар спиртти жана спирт кошулган ичимдиктерди мыйзамсыз түрдө өндүрүүнү уюштургандыгы тууралуу ыкчам маалымат алышкан. Топтолгон материалдардын негизинде ИИМдин тергөө кызматы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 240-беренеси спиртти жана спирт кошулган ичимдиктерди мыйзамсыз өндүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Аталган иш-чара этил спиртин алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү контролдоо боюнча мамлекеттик агенттиктин кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн. Кылмыш ишинин алкагында спиртти жана спирт кошулган ичимдиктерди мыйзамсыз өндүрүүгө мүмкүн болгон даректер аныкталган. Бир нече даректерде, анын ичинде Сокулук айылында жана Токмок шаарында кечиктирилгис тинтүү жүргүзүлүп, анын натыйжасында даяр продукциялар жайгаштырылган кампалардан мыйзамсыз жүгүртүүдөгү 264 тоннадан ашык этил спирти, Аю компаниясынын бухгалтердик документтери, 13 000 бөтөлкө жасалма акциз маркасы менен спирт ичимдиктери алынды. Бул фактылар аныкталгандан кийин бардык кампалар жабылып кайтарууга алынды. Кошумчалай кетсек, козголгон кылмыш ишинин алкагында 118 даректе тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Учурда козголгон кылмыш ишине байланыштуу комплекстүү ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүп, бул фактыга тиешеси башка адамдар такталууда. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.